Шаарыбыздагы таксист байкелерибиз ниетин бузуп жумуштарын таза эмес аткарууда. Ушул байкелерибизге насаатыңызды айтып койсоңуз жана ошондой эле тигүү секинде иштеген эжелерибиз дагы ушундай эле бузулуп атат. Эжелерибизге дагы насаатыңызды айтып койсоңуз дейт. Такси байкелер бузулганда кандай? Таксиге түшкөндөргө тийишет деген сөзбү? Же акчасын урдап кетет деген сөзбү? Түшкөн кыздарга тийишет деген окшойт. Эгер түшкөн кыздарга тийишсе, анда жанагы такси чакырылып келет, ошол аркылуу таап, анын жазасын берсе оңой эле болот. Ошон үчүн таксини чакырганда таксинин номерин каттап алыш керек да, эгерде кимдир бирөө тийишип же башка сүйлөй турган болсо, анда анын жазасын берсе болот, урматтуу бир туугандар. Бирок кандай болгон күндө дагы ошол таксидегилер, швеяда иштегендер, дегеле бардык адамдардын бардыгы аманат болот. Бул зына карыз. Зына карыз, урматтуу бир туугандар. Аял болосун, эркек болосун, зына кылсаң, сенин дагы туугандарыңа зына кылынат сөзсүз түрдө. Сен бирөө менен зына кылбасаң, анда сенин дагы туугандарыңа башка бирөө зына кылат, андан качып кутула албайсың. Сен зына кылып, бирөө үйдө периштедей кылып багып аткан кызыңа, сенин балаңа дагы зына келип калышы оңой эле мүмкүн. Зына карыз, андан кутулмайынча өтпөйсүң, урматтуу бир тууганым. Ошол менимче жетиштүү болот. Сен таксист болуп, кыйын болуп кыздарга тийишип атасың, а башка бир жерде андан дагы оор абалда сенин кызыңа башка бирөө тийишип атышы толук түрдө мүмкүн. Көзүмө операция жасатканы жамааттан жардам сураймын дейт. Түрмөдөн жаңы чыктым элем, эртең операцияга кирет элем болот бек дейт. Сыртта ошол турса керек, ошого чыгып кетип атканда, ошол көзүнө жардам бергиси келгенде жардам берсеңер, албетте жакшы болот. Болотбек деген бир тууганыбызга иншалла. Садака адамга келе турган балелерден тосот, урматтуу бир тууганым. Бүгүн мастураптарга берилген сабакта Кудай Таалам жакшы көргөн амалдардын бири садаканы жашыруун берүү дейт. Садаканы жашыруун берген деген сөз элге мактанбай апарып эле колуна берип, атын айтпай эле жүзүн карап өтүп кеткен деген сөз болот. Садака келе турган балелерден кайтарат. Имам Фахриддин Разинин ыйманы жөнүндө айтып берсеңиз күмөн туулуп атат. Тафсир китеби Тафсирул Кабир Ахли Сүннанын акыйдасына туура келеби дейт. Бул Ахли Сүнна вал жамаат имамдарынан Аш'ари акыйда. Бирок ошол биздин акыйдадан башка акыйдадагылар мунун китебин жокко чыгара беришет. Биздин имамдарыбыздын бири Фахриддин Рази. Сиз мен үчүн акыл насаат айткан атамсыз дейт. Илим берген устазымсыз, чындыкты сүйлөгөн досумсуз дейт. Устаз кичинебизден бери чоңойгон досторум бар. Азыр 40ка жакындап калдык. Досторумдун көбү жалган сүйлөп сөздөрүнө турбайт. Өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн жүрүшөт, намаз окубайт. Суроо, андай досторду кечип салсам текеберчиликке кирбейби? Жок, аларга даават кылыш керек, жетелеп келиш керек. Ар бирине бирден иштеш керек. Баарын бир күндө айтсаң болбойт. Ошон үчүн эң жакынын кармы, эстүүрөн кармы алып бирден болуп, утур 2, 3, 4 болуп тарсаң ошондо болот. Ошон үчүн айтып кой, намаз окубайсыңар деп койгон менен болбойт да. Балагул мубин дейт, ачык мубин болуш керек. Ошол интеллекти жогорураак, IQ-су жогорураак, эси көбүрөөк бирөөсүн алып ошого иштесең, ана ошол ыйманга келгенден ана калгандарды экөөң алып келесиң деген сөз да. Сен кетип калсаң, кетип калды, кыяматта жооп бересиң. Ошон үчүн сен тилим, ага бир орус келип дават кыл, ким дават кыл ошондо? Тилин сен билсең, сен жооп бересиң кыяматта. Ошого айтыш керек, деш керек, кетпесең. Келинчегим 2 айлык боюнда бар эле, ичиндеги бала өспөй калып, дары менен түшүрдү. 2 күндөн кийин түштү, канча күн намаз окубайт жана кошулууга болбойт. Учурда 15 күн өттү, тазаланды, намаз окуй элек, Аллах сен разы болсун дейт. Эгер ошо 2 айлык баланын колу буттары билинип, адам кейпине кирип калган болсо, анда бала эсеп болот, урматтуу бир тууганым, анда бул адам эмнеге отурат? Нифаска олтурат деген сөз. Нифастын эң көбү 40 күн, эң азы чеги жок. Эгер мурда төрөгөн болсо, мурдагы төрөттөрүндө канча күн нифас келген болсо, ошончо күн кетет. Эгерде мурдагыларда деле ошол мынакей эгер 2 күндүн ичинде гана ошол мурдагы төрөгөндөрүндө нифас токтосо, бул деле 2 күн токтосо намаз окуй берет деген сөз. Бирок мурдагы төрөгөн балдарында жанагыдай 2 күндөн көбүрөөк 15 күн, 20 күн, балким мисалы үчүн 1 айда кан токтогон болсо, ошонун күчүгө туура келет дейт. Бирок жаңы төрөп аткан болсо,
анда бул эмне кылат? Ошо 40 күнгө чейин күйөөсү менен кошулбайт, бирок жанагыда кан токтоп калган болсо гусул алып этият намазын окуй берет деген сөз. Кайра кан келсе дагы намаз токтотуп коет. Анткени бул так билбейт канчага чейин экендигин. Эгер жанагы алынган нерседе ошол жанагы бойдон түшкөн нерседе колу буту башы билинип калган болсо, анан уюган эле кандай болуп турган болсо анда эчтеке болбойт, даарат алып намазын окуй берет. Ал истихаза канын эсеп болот. 2 рекат нафил намаз окуганга ниетти 2 рекат нафил жана каза болгон 2 рекат багымдат намазына деп койсо болобу, бир ок менен 2 коён дегендей. Ошентсе болот дегендер дагы бар, бирок бөлөк-бөлөк окуган жакшыраак. Курандын котормосун окуп, же болбосо бир молдонун түшүндүрүп бергенин угуп, өзүбүз жыйынтык чыгарсак болобу? Эгер Курандан сабак алып албасак, анда биз кантип динде туура жолдо барып жатканыбызды билебиз дейт. Курандын котормосун окуп, андан жыйынтык чыгарган жок. Угуп, ошондон айтып берген түшүнүктү алган жакшы болот. Бирок андан уккан жыйынтыктын баарын чогултуп, андан тыянак чыгаруу оор маселе. Тыянакты ушуну айтып берген адамдын өзүнөн угушубуз керек болот. Анткени бул фыкх деген сөз болот, урматтуу бир тууганым. Ошого Курани Каримдин маанисин угуп туруп, аны уккандан өзүң тыянак чыгарган, бул бир аз оорураак болот. Ошол Куранды окутуп аткан адамдын өзүнүн тыянагын укканга туура келет. Ана мына кече ноокатка барган ошол жерде Куранилер деген жамаат бар экен. Илгерки эсерованан бери бар экен. Бул деген жанагы Куранда болсо амал кылабыз, Куранда жок болсо амал кылбайбыз деген. Ошон үчүн булар жаназа окушпайт экен, 2 мал намаз окушат экен. Анткени Куранда 2 эле мал келет да, 5 мал айтылынбайт. Анан жаназа Куранда айтылынбагандай айтор көп нерсени жок кылышат экен. Ал эмес, муну Рамазандан 2 ай мурун, 2 ай кийин 4 айды ашкурул хурум деп туруп, ошол күндөр аялдар менен кошулушпайт экен. Жана башка иштери бар экен. Булардын баардыгы албетте күфүрлүк, туура эмес нерсе. Бул боюнча фатва даярдап атабыз. Ошо өзү мага уламалардан мага жүктөлгөн уламалар кеңешинен мен моюн бербей жүрдүм элем, кече көрүп келип жүрөгүм титиреп ошону азыр жазып баштадык. Ошон үчүн этият болуш керек. Аллахым ушул проблемамды чечип берсең, бир жаман ишимди таштаймын, же бир жакшы ишти жасаймын деп адеп келишим түзгөн туура. Бул назир деп коет. Түзгөн макру, бирок айтсаң аткарыш керек болот. Бул назир, назирди айткан макру, бирок айтсаң аткарыш керек болот, важип болот. Менин суроом, кээде бир окуя болсо, мурда дагы ошол окуя болгондой болот, бирок болгон эмес. Мындай учур көп адамдарда болуп турат, ошону түшүндүрүп бере аласызбы? Бу рухтардын ааламында аралашып болуп тура турган маселе. Кээде бирөөнү көргөндөй эле боло бересиң, аны ошо рухунда барып көргөсүң. Уктап атканда рух барып көрүп келген. Рухтар ааламында чогуу болгон, чай ичкен бир жерде же бир нерсе болгон. Айтор ушундай. Түш жөнүндө эмне себептен түштү бирөөгө айтып болбойт? Ажеке, менин угушум боюнча түштү эгерде бир жаман адамдарга айтсаң, ошол адам жаман нерседе ошол түштү биринчи уккан адамдын айтканы болот, ошол туурабы? Эми түштү жакшылыкка жоруш керек деген сөз да, дайыма жакшылыкка жоруш керек деген сөз. Эгерде түштөн чочуп алсаң, сууга айтып койшо менен бүттү. Кыргызстан курама командасына бата берип коюңуз. Футбол ты менен фут деп жазат да, болду, футбол эмес. Фастфуд дегендей эмес, футбол эмес. Боюнча Япония менен Тажикстан курамасын жеңип алсын дейт. Жеңип алсын иншалла. Футболчулар жеңип алсын, анан шортасын узун кылып тизесин жаап ойносун, анан намазын калтырбай ойносун. Кудай таалам иншалла жеңиш берсин деп тилек кылабыз. Амин, амин, амин. Окуп жүргөн кезиңизде шпаргалка колдонуп көчүргөн учурларыңыз болгонбу дейт. Мен окуган окуу жайлардын бардыгында мугалимдерге пара берүү деген болгон эмес. Эч качан. Эң эле жакшы пара ушул экзамен түстап келип, тортап келип, чогуу агайлар менен жеп коючубуз ошол эле. Ошондой эле пара алдык, торт жеп эле башка эчтеке кылган жерибиз жок. Анан ошо Меккеде жүргөндө бизде ушундай эле агайлар келет да, Кудайга тапшырып эле экзамен берип чыгып кетип калат. Эгерде бирөө шпаргал колдонсо, анда биз өзүбүз тият болчук. Астагфирулла арамын депчи. Ушундай чөйрөдө окуганбыз. Бирөө шпарга колдонсо, аны урушпайт колдонтасың деп. Бирок колдоносо астагфирулла деп бириң тыя турган жерде окуганбыз да бизчи. Ушундай. Анан кээде шпарга жок, баарын билбей каласың. Анан начар жазып калсаң, кийин келип далилдеп берсең, устаздар багыңды берет. Ал бар, ал туура маселе. Анткени экзаменге 4 нерсеге сен 40тын 36-ын окуп, 4-ын окубай калсаң, бар жазбай калышың мүмкүн да. Аны туура түшүнүш керек. Экзамен бул тартиби бөлөкчө тартип. Мусулманча тартипте баштан аяк ижазат берилет да. Аны ошон үчүн мен бир жолу ушундай окуя болгон. Усул фикhtан мен жазсам, мага начар балл коюптур.
Ana men aga ayttım bar. Начар коюп коёбуз го. Мен деги мунун баарын билет элем. Просто мен жазган үлгүрбөй калдым деди. Мен жайыраак жазам, ана оңдоп жазам, ошого үлгүрбөй калдым. Бир суроону бүткүчөн калган 5 суроо жазылбай калды. Атак мен баарын 5ке билем десем, айтып бер дедилер, айтып бердим. Жазганым көзсөм карап туруп 5 коюп кийин айтты, мен мунага 5 койдум деди. Мен чындап эле жазышым кыйын да, ошон үчүн мен көбүнчө компьютер колдоном. Учка мен жазгандым жайыраак болуп арабчамчы. Анан экзаменде толтурганда узун жазган экен, жазып отуруп китептин баарын жаза берем деп, анан биринчи суроодон бүтпөй калган, убакыт жетпей калган да. Анан ошондо мага 2 үй коюп койгон экен, анан барып айтсам, анан далилдеп бергенде мага 5 коюп берген. Шами Ужайян. Ошондой учур болгон. Балагатка жеткенден кийин кээде орозо кармаганда түшкө чейин кармап анан ачып алат элек. Апамдар сен кичинекейсиң, түшкө чейин эле кармасаң болот деп аштырып салат эле. Биз билбейт эле, кафарат болот экен, ошого кафарат болуш керекпи дейт. Балагатка жеткенден кийин дейт. Кафарат болобу же каза болобу? Аны айткылачы. Машайх. А? Өкүмдү билбейт экен. Өкүмдү билбейт экен. Булардыкы жахил. Ани жахил өзүр эмеспи? А? Жахил өзүр эмес дейт. Башкаларга дагы сөз бар, башка вариант. Орозо кармап атып, ошо кафарат бар экенин билбей ачса, же бирөө айтса ушундай экен деп ачып алса, түшкө чейин боло берет деп эмне болот ошондо? Бул деген кандай маселе? Бул деген жана күндү батыптыр деп бат элек ачып алгандай сөз, анткени жаш балдарга ачса боло берет десе бизге боло берет деп ойлоп атпайбы? Демек бул жана күн батканда, ошол күн батканды бат элек деп ачып алып караса, күн батыпты деп ачып алып караса күн чыгып кетсе күн бат элек экен. Ошолор кафара кылабы, каза кылабы? Ушуну дактыларга тайындайбыз, иншалла китептен карап таксырыма айтып берет мынакей, иншалла. Кийинки суроо сизге мынакей. Мына аз берем муну. Адам туура эмес сүйлөп, адашып, күфүр кылып алса, аялына талак түшөбү? Же өзү билбеген абалда күфүр кылып алып, кайра ыйманын жаңылагым, дароо жаңыласып түшпөйт иншалла. Ошо менен жүрүп калса анан түшөт. Түшүнүктүүбү? Адашып кетип айтып алса, кайра ыйман жаңылайт. Нажас кийимди автомат кир машинага качуу таза болобу? Ооба. Ошондой эле таза кийимдер менен аралаштырса таза болобу дейт. Нажас кийимди урматтуу бир туугандар, ошол салганда нажас жерин чайкап алып туруп салыш керек да. Ошондо таза болот. Болбосо бирине бири сиңип кайра сиңе берет да. Ошондой. Же жанагын 3 жолдон аш чайкаш керек болот. Биз бир эле чайкайбыз, 3 жол чайкайбы машина. Машина канча чайкайт? Сууну канча кетирип канча чайкайт? Ошо көп чайкаса зыян тийбейт, Эгер жанагыдай колго алып туруп, жууп, алмаштырып чайкай турган болуп калса, анда ошол мисалы үчүн зара кылып койгон жерди сууга салып чайкап туруп, мындай эме сыгып туруп, анан кийин салса, ошо менен иншалла эмне ордуна келе берет. Чийки этти туураган бычак тактайды бир чайкап мөмө жемиштер иштесе болобу? Жок, чайкабай иштесең жарай берет. Чийки эт арам эмес, иншалла. Эгерде кан болуп калса, анда ошо канды жууп коюш керек. Саңа бердимби? Бердим, Мен агентство недвижимости риэлтор посредник болуп иштейм. Анан бизге ипотекага да үй табып бергилечи деген кардарлар болот, ошолор менен иштесе болобу дейт. Сиз жакшы күмөн кылыңыз, булардын башка үй жок экен, ошол минималдуу жилище алганга аракет кылып аттыр деген жакшы күмөн менен сиз ниет кылыңыз. Анткени шариат боюнча жанагы ачка калып атса, чаңкап атса, башка жок болсо зарылчылык үчүн уруксат берилет тамак жегенге деген сыяктуу эле кээ бир аалымдардын пикири бар. Минималдуу мындай үй жашап алганга болот деп айткандары дагы бар да. Анан экинчиден анын балким ыйманы мисалы үчүн мусулман эмес болуш ыктымалы бар. Ага биздин себебибиз жок. Алар каалагандай кыла берет. Ошондой деп күмөн кылсаңыз бир жөн. Алыс болгон жакшыраак албетте. Куранга түшкөнүмө ияз эле болгон, жаттап амал кылышты насип этсин. Көбүнчө жатарда окуп олтуруп башыма коюп уктап калам, күнөөкөр болбоймбу дейт. Эгер башыңызда китепти уурдап кетет десеңиз, анда бекитип башка окутсаңыз бир жөн. Бирок уурдап кеткенге мүмкүнчүлүк жок болсо, анда башка койбош керек, аны өзүнчө бийик жерге коюш керек болот. Китеп жаздык болбош керек. Сизде сахар менен ооруйм деген, сизде инсулин аласызбы дейт. Жок, мен инсулин албайм. Өткөндө өлчөсөм көп эт жеп койгон экен, 25ке чыгып кеттир.
Анан бир дарыбыз бар, Кытайдан уйгур туугандар жасаган, Лукман Хаким деген. Ошондон ичсе, мына бүгүн 4-күн, азыр бүгүн өлчөсөм 11,5. Ошого түштү. Ошондой экен, дарылар бар экен, жакшы экен. Менин бир досум 3 күн, 40 күн, 4 ай деген даават каяктан чыккан деп талаша берет. Эмне деп жооп беришим керек? Бул боюнча көп сүйлөгөнбүз, интернетте бар. Даават 40 күн ушулардын бардыгы, бул эми кандай десем, урматтуу бир тууганым. Эми бирөө келип эле жаман десе жаман болуп калбайт да, ал билбеген жаман да. Мен устазы Шейх Тарик Сардар Алиев бардын, ошо гезитке жазат эле Саудияда. Анан мен айтам да, сиз дайым эле мында талаш жок маселе жаза бересиз. А бир талаш маселе жазбайсызбы десем айтат, жазсаң бир шымын кие албаган жакшы бирөө дейт, байлай албаган, ботинкесин байлай албаган бирөө сага жооп жазат дейт, раддия берет дейт да. Анан элдер муну жооп бериптир деп айта берет, анын жообун окубайт деле дейт да. Өткөндө бир жаңы келгенде мавлид боюнча бир нерсе жазсам, бирөө жооп берген. Элдин баары ошого жооп бер дейт. Эми жооп берген жообу жүрөккө туура келбейт. Мисалы үчүн сен айттың, суроо бердиң, 5ке 5 соз канча десең, ал айтты мисалы үчүн 12 деди мисалы үчүн. Эми ката айтып койду да, бирок элдер жооп айтты деп жүрө беришет да. Ошол сыяктуу эле бул деле. Ушинтип айтып атат экен, эми андай деп, ага эмне кылабыз? Интернетти караса бар. Адамдар издешпейт. Анан келип суроо бере берет да. Эгерде чындап менден үмүт кылып сурагың келсе, муну ооз таптакыр тын эле канча жылдан бери. Сүйлөп атат, интернетте бар. Дааваттын 40 күндүк, 3 күндүк башка жөнүндө көп айтканбыз, ошону укса иншалла андан пайдасын көрөт. Өмүр бою үйлөнбөй өтүп кетсе эмне болот дейт, бала чакасы жок калат. Эмне болот эле башка? Сүннөткө каршы келет. Хилафу сүнна. Бирок кээ бир адамдар, Имам Бухари сыяктуу кээ бир адамдар, алар өздөрүнүн илимге багыштаган, алар бизге үлгү эмес ушул маселеде. Бизге пайгамбар алейхиссалам үлгү, урматтуу бир туугандар. Каза намаздарды үн чыгарып окуш керекпи, эле купуй окуш керек? Купуй окуган жакшы албетте. Мындан 4 жыл мурда менин досум Россияга барып, 12-нчи этаждан түшүп кеткен. Ошол досума дуа кылып коюңуз. Азырда баса албайт дейт, дуа кылабыз. Анан жакында Нургазы деген акем үйлөнүп жатат. Ошого да дуа кылып коюңуз. Ага да дуа кылабыз иншалла. Nike фирмасынын кийимдерин кийсе болобу дейт. Жакында эле Nike деген аталыш илгерки адашкан коомдор сыйынган жаман кудайдын ат экенин угуп калдым дейт. Интернеттен белгилүү өзбек шейхтеринин бири Nike брендиндеги кийимди кийүүгө болбойт. Эгер кийсең ошол жалган кудайдын атын улуктаган болуп каласың дептир. Эгер чындап болсо болбойт. Эгер ошол Nike деген мондай птичка уланат го, ошону кийген болбойт. Эгер ушундай болсо, мен да уккам чала бучук, бирок тагын билбейм. Издеп көрүш керек. Эгер ошол азыр ошого кимди бирөө сыйынып кудай деп айтып аткан болсо, анда болбойт. Крест сыяктуу эле болот да. А бирок андай эмес, жөн эле мындай бир белги катары, бренд катары келсе, анда зыян тийбейт. Түшүнүктүүбү? Эгер крест катары диний агымга, диний акыйдага тиешелүү болсо, анда кийгенге болбойт. Аны караш керек, биз да караңга аракет кылабыз. Жума күнүндө бир учур бар, анда кандай тилек кылынса да Аллах кабыл кылат экен. Эгер мен жума күнү кыямат болбосун деп тилек кылсам да, ошол тилек кабыл боло турган учурга дал келип калса кандай болот дейт да. Жок, кыямат сен кааласаң, каалабасаң боло турган иш. Дуа кылганда дагы дуа кыла турган, анан кылынбай турган нерселер бар, урматтуу бир тууганым. Ошо кылына турган дуалардан кыл, ошодо мен да бактылуу боло бересиң. Жанагы бирөөлөр айтат да, мисалы үчүн дуа менен өзгөрөт экен деп, анан жана айтып атпайбы? Аялым боюнда 8 айлык бар, анан ошо доктурлар кыз деп атат, дуа кылсам эркек болуп кетеби деп. Ал дуа ол 8 ай мурда дуа кылына турган учур болчу да. Азыр дуаны мөөнөт өттү, ага дуа кылынбайт. Дуа башка нерсеге, улайым өмүрүн узун кылсын башка деп дуа кылынат. Ар нерсенин өзүнүн убагы бар. Эгер чоң бейшеп кылбасаң, истинжа кылбаса болобу? Ооба. Жеңилдиктер бар. Инналлаха юхиббан юхада бирухасихи. Эртең менен мастураттарга болгон сабакта Кудай Таалам жакшы көргөн амалдардын бири Кудайым берген жеңилдиктерди пайдалануу. Кээ бирлер көр таква болот дагы, суу самырдын башында 40 ай суукта таарат алам деп суушуп, анан келип простат болуп ооруп калган. Аерде истинжа кылынбайт. Аякта кагаз менен кургаталып эле коюлат. Ал эмес таям кылынат. Түшүнүктүү, үшүп каласың аякта, болбойт мисалы үчүн. Даарат жөнүндө эгерде адамдан жел чыкса, анда ал аврет жууган эме истинжа кылган бидат болот.
Эгерде жанагы махараждан ошол авреттен жанагы чоң зара боло турган жерден эгерде жайылып денеге булганып кала турган болсо жууш важип болот. Эгерде андай эмес болсо анда жөн эле кагаз менен кургатып койсо же болбосо влажный салфетка менен тазалап койсо дагы жууган өкүмүндө болот. Ал жерде суу иштетиш шарт эмес, ал жерде тазалык шарт. Суу дааратта милдеттүү, түшүнүктүүбү? Ал эми истинжа кылган учурда ошол авретти таптаза кылып тазалоо гана милдеттүү, эмне гана болбосун. Суу аякта шарт эмес, суу дааратта шарт. Анткени истинжа дааратка кирбейт. Дааратка чейинки дененин тазалоо өкүмүнө кирет. Мисалы үчүн белиңе мисалы үчүн бир неке жабышып калса, мисалы жаман нерсе, ошону тазалаш керек, кантип гана тазаласаң боло берет. Аны суу менен жууш шарт эмес. Бензин менен тазаласаң деле боло берет, айырмасы жок, мисалы үчүн да. Биздин окуу жайда намазкана жок. Ошондуктан мен жай намазды салып окуйм. Полго. Бут кийимге мас тартып, аны чечиппей окусам болобу дейт. Ооба. Эгерде бут кийимиң сапожка болуп, жанагыдай азыр мындай кызыл ашык жабылып, анан боо менен байланса, эртең менен дарат менен кийген болсоң, дарат алганда ботинкиңе мас тартып туруп, жай намаз салып, өзүң полго туруп окусаң боло берет. Анткени пол тазалап жууган анан бутка мас тартсаң боло берет. Аны чечиш шарт эмес. Эгер узун болсо, түшүнүктүү урматтуу бир туугандар. Амин. Не бар экен? Байкем жубайым менен жашаганына 6-жыл болду. Перзенттүү болушпады. Атам менен энем жеңемди кетирип жиберди. Байкем ошого макул болуп жашаган оңбу же сөзүн укпай алып келип алса болобу дейт. Аны байкең өз ойлонуп көрсүн. Иншалла. Анан төрөбөйттө ажыраша берген менен бул жакшы эмес. Ал деген эгерде мүмкүнчүлүк болсо төрөп балалуу болгон сүннөт, анан Кудайым бербесе анда ошого сабыр кылып, динге кызмат кылып, элге кызмат кылса жарай берет. Ажекесиңизде калган эң маанилүү күлкүлүү суроо жооп кайсы болду эле дейт. Мен үчүн күлкүлүү суроо жооп жок, бардыгы мен үчүн маанилүү болупту. Анан элдер көп эстеп жүргөн шыпыргы жөнүндөгү суроо жооп. Шыпыргы турса эмне болот, алса алган оңой болот деген жооп, туура эле жооп болгон. Бирок ошол суроо эң күлкүлүү болгон менен эң маанилүү суроо жооп, анткени адамдар ширктен качышкан да. Ошону менен шыпыргыны тике тургузуп койсоң, жаман болот деп, шыпыргыдан бир неке келет деп, адамдарда ширк күмөн ою бар эле. Яни шыпыргыга касиет берип алышкан да. Жок, шыпыргы жөн эле шыпыргы, касиети жок. Тургузасын бот айырмасы жок аныкы. Ага эч нерсе байланбайт дегенди адамдар түшүндү. Бардыгы. Кыргыз да түшүндү, өзбек да түшүндү, казак дагы түшүндү. Анткени баарыбызда бар болчу да. Демек, ширктен ошо менен кутулдук деген биз урматтуу бир тууганым. Ошол эсимде көп калды. Эсимде ошо калды. Россияда колбасный цехте чочконун эти аралашкан жерде иштесе болобу дейт. Кеткенге аракет кылыш керек. Эркек киши кызыл кийим кийсе болобу, кандай өңү түстөгү дейт. Кып-кызыл кийсе мындай. Жок, мындан да ачыраак кийсе анда макру. Мындан тогураак кийсе анда жарай берет. Мен эртең мененки намазды кээде күндүн чыгышынын аякка минутасына чейин окуп кылсам боло береби? Насат медиа приложениясынан ооба. Жанагыда салам бергенден кийин күн чыкса намаз болду. Салам бергенге чейин чыгып калса анда намазың өлдү, каза болду. Насат медиа муфтияттын программасын дайыма чыгарат. Эгерде проблемасы муфтиятка барып сураш керек, бизден эмес. Макулбу? Ошолор жооп берет, биз чыгарыш эле. Аерде Молда Хабибулла деген чоң киши бар, алым бар. Ошого барып айтасың, расыласың эгер бир неке болсо, кыяматта дагы, биякта дагы. Биз жөн эле акыл кылып атабыз. Мага ширк сыяктуу болгон ойлор аябай көп келе баштады акыркы күндөрү. Бирок кайра истигфар айтып корко берем. Мага бул ойлорум үчүн акыретте жаза болобу? Бүгүн ошол хадистерди окудук биякта. Иншалла ошол ыймандын ачык жери мына ошол. Кудай таалам жакшылык берсин. Амин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Аллахумма ваффиқна лима тухиббуху ва тарда. Кудай таалам шерменде кылбасын. Ыйманыбызды бекем кылсын. Адалдан кенен берекелүү ырыскы берсин. Кудайым өзүнөн башка бирөөгө муктаж кылбасын, өзүнөн башка бирөөдөн суратпасын. Кудай таалам элибизге тынччылык, аманчылык, бекем ыйман берсин. Кудай таалам кимдин кандай максат тилектери болсо, ошол тилектерге жеткизсин. Окуп аткан талип илимдерине береке берсин. Даватчылар даватына береке берсин. Алымдар илимине Кудайым береке берсин. Соода кылып жүргөн алыстагы биздин бир
туугандарыбызга, окуп жүргөндөргө, иштеп жүргөндөргө Кудай Таалам жакшылык берип, баарыбызды жаман сөздөн, жаман көздөн, жаман колдон сактасын. Кудай Таалам балдарыбызды ыйлатпасын. Зордук, зомбулук, зулумдук деген биздин элде жерде болбосун. Мусулмандардын башына күлфөттү Кудай Таалам өзү көтөргөн болсун. Башыбыздагы падышабызга Кудай Таалам Кудайга жага турган башкарганды Кудай насип кылып, ал эми жаман угуза турган, жаман жака бура турган, алдай тургандардын бардыгынын сөздөрүн Кудай Таалам андан алыс кылып, аларды өздөрүнүн башындагы проблемасы менен машгул кылган болсун. Кудайым шерменде кылбасын. Элди алдап аткан, жутуп аткан, мамлекетке зыян кылып аткандарды Кудай Таалам иштен кетирип, өздөрүнүн проблемасын алек кылып койсун дагы, элге жерге күйгөн, кызмат кылып негетигендер Кудай Таалам мүмкүнчүлүк берген болсун. Келе турган депутаттык шайлоодо Кудай Таалам акыйкатты сүйлөй турган, акыйкат айта турган, өзүнүн көмөчүнө күл тартпастан элим жериндей турган, Кудайдан корко тургандардын келгенин Кудай Таалам насип кылсын. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Амин, амин, амин. Bi rahmetike erhamer rahimin.